ошо Айзадан деле ойлоп койдум, балким ал жигит болсо коркутуп, үркүтүү менен кармап турса керек депчи. Ошондой эле мен деле өзүм жашыма азыр коркуп атам да, анткени ушунча убакыт коркутуулар болуп келди. Айзаданын тагдырын кайталагым келбейт деген 21 жаштагы келин коомчулуктан жардам сурап кайрылды. Айтымында учурда ага карата өзүнүн 14 жаш уулу 2 жыл мурун ажырашкан жолдошу тараптан коркутуулар болуп жатыптыр. Кечээ ал Ысыгыта райондук милициясына арыз менен кайрылган, бирок алардан эч кандай жардам бере албайбыз деген жооп алгандан кийин элден көмөк суроону туура көрдү. Адамды катуу такалап, катуу сүйлөп койгону эркек киши болгон жок. Андан кийин мен Беловодскийде РОВДга 2-3 жолу кайрылдым, ыйлап кайрылдым. Бул документтер менен кайрылдым, ага жардам бергиле, мен уже чарчап атам, болбосо бир күнү мени өлтүрөт же бир нерсе болот десем, анан ал жакта деле карап койду да, чоң көзү бизге келбей эле кой, биз карай албайбыз, бул семейный проблема деп, кантка бар деп туруп алышты. Ал ошол кечээ кантка барып, канттан заявление жазып, бүт баарын эметкенден кийин деле айтып коюшту, биз дело закроем депчи. Биз до конца чыкпайбыз деп, анткени уже телесный повреждение жок. Ошондуктан биз карабайбыз деп койду. Ага мен жолдон келатып ойлондум, мындай милиция тарабынан мага бир кандайдыр защита жок экен депчи. Үйгө келип уже өзүм интернет блогдоруна жазып аракет кыла баштадым ага. Атын атагысы келбеген келин 18 жашында турмушка чыккан. 2 ай гана тааныш болуп баш кошкон жубайлардын ортосунда 1 айдан кийин эле чыр-чатактар башталган. Ал ажырашуу менен аяктап эле токтоп калбай, күйөөсү тараптан өлтүрүп кетем деген коркутуулар башталган. 2 рет кол салууда болгон. Келин баш кошконго чейин жолдошунун буга чейин соттолгонун билген эмес. Ал үйдө поддержка болгон жок, бирөө да колдогон жок. Наоборот, кону чыда, урушат, талашат, короче, уруп коет, аял деген чыдаш керек деп ушундай жашоо менен болду да. А так мен укугумду коргоп, кой кызым, кой балам деген адам болгон жок да. Улуу адам сүйлөйт, мисалы ата-энеси деле баланы токтотконго аракет кылган жок. Кийин деле мага ушинтип ажырашкандан көп угрозалар келип жүрдү, 2 жолу кол салуу болду, бир жолу бычак менен келди, экинчи жолу талга барып таш менен коркуткан, анда мен кулап больницадан өзүмө келгем да. Бирок анын мурдагы жолдошу делген жаранга кайрылганыбызда келинге кордук көрсөтпөгөнүн билдирди. Телефондук сүйлөшүүлөр аркылуу ортодо майда бараткана таарынычтар болгонун белгилеп, буга чейин соттолгонун тастыктады. Биз 2017 жылы кыздын макулдугу менен эле баш кошконбуз. Той өткөрдүк. Эч кандай ала качуу болгон жок. Сүйүү менен үйлөндүк. Ортобузда 3 жаштагы кызыбыз бар. Бирок жашоо ар кандай экен. Майдан нерселерден чыккан таарынычтар токтогондуктан эки башка жолго түштүк. Анда деле кол көтөрүп, кордук көрсөткөн жокмун. Айтылгандардын баары жалган. Азыр менин экинчи турмушум бар, жубайым бар. Биринчи аялым менен эки башка жолго түшкөнбүз. Бири-бирибиз менен байланышыбыз деле жок. Бирок мен буга чейин соттолгонумду жашырбайм. Кызматыма байланыштуу ушундай болгон. Бул окуя боюнча Ысыгыта райондук ички иштер башкармалыгына кечээ күндүзү 3-4 чамасында арыз келип түшкөн. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Бирок жогоруда айтылган факт боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн маалымат берүүдөн карманууда. Бул Айзаданын өлүмүнөн кийин коомчулукка ачык чыккан бир гана факт. Чындыгында ушул сыяктуу окуялар күнүгө катталып турат. Бишкектеги Сезим кризистик борборуна бүгүн эле дагы 2 аялы жардам сурап кайрылган. Резонанстуу учурларды эске албаганда мындай кырдаалга түшкөн кыз келиндер көп экенин аталган борбордун жетекчиси белгилейт. Анан эми мындайлар толтура эле, эгерде мисалга алсак, биздин өзүбүздүн эле мына практикада азыр 4 же 5 зордуктоо боюнча экөө өспүрүм кыздарды, бирөө болсо 75-теги кемпир ушундай зордуктоо боюнча мындай өзүнүн жанын кыям дегендер арасында бар да. Анан кийин мына гуманизация деп азыр жана законду дагы аябай жумшартып салыптыр да. Мен ойлойм, бул практиктер эмес, мындай тияктан бияктан алып туруп эле азыр мына шылдың кылышат. Мына сотко барабыз, мен укук коргоочу катары отурганда минтип туруп бирөө жолу акырын карап туруп тилин көрсөтүп койду мага. Эмне кыласыз? Мен төлөйм эметем деп туруп, анан тиги келинчегине муштумун көрсөтүп атат, мыяктан чыккандан кийин көрөсүң деп да. 2021 жылдын алгачкы 2 айында Кыргызстанда кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине 1463 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталган. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 20-га көп. Айпери Самат кызы, Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.